Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Евросоюздун ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 700 миллион долларга жакындаган. 2017 жылга чейин Евросоюз 184 миллион евро колдоо көрсөтүүгө убада кылды. Бул жолку келген делегация негизгиделген 3 маселени талкуулады. Экономика, баңгизатка жана экстремизмге каршы күрөшүү, аны менен катар эле парламенттик демократияны өнүктүрүү. Самое основное для нас на сегодняшний день это... Биз Европарламенттин өкүлдөрү менен ар түрдүү багытта сүйлөштүк. Эң башкысы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө. Мындан сырткары экономикалык жана гуманитардык байланыштарды арттырууга бир катар пландарды талкууладык. Европарламенттин өкүлдөрүн президент Алмазбек Атамбаев да кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Европа Союзунун институту менен тыгыз кызматташуу жана түрдүү багытта алакаларды бекемдөө тууралуу да сөз болду. Мы рады, что отношения между Евросоюзом. Евросоюз менен Кыргызстандын мамилеси ылдам өнүгүп жатканы бизди кубандырат. Европа парламентинин делегациясы өлкө жүргүзгөн ар тараптуу тышкы саясатты колдойт. Международных отношений. Мамлекет башчы Европа өлкөлөрүнө иш сапар менен барганда Евросоюздун бардык жетекчилери менен жана Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц менен да жолуккан. Анда тараптар алаканы бекемдөө тууралуу сүйлөшүп, тажрыйба алмашууга Европарламенттин өкүлдөрү келе турганын билдирген. Европарламенттин өкүлдөрү менен жогорку кеңештин депутаттары жолукканда терроризм, баңгизаттарга каршы күрөшүү сүйлөшүүнүн өзөктүү багыты болду. Анда мындай кооптуу тармактардын алдын алуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрүндөгү чек араларды бекемдөө маселеси да каралды. Мындан сырткары кызуу талкууну жараткан тема бул бачабаздарды үгүттөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору. Я думаю, что там какое-то недоразумение. Бул маселени силер чечесиңер. Биз талкуу болуп жатканын баалайбыз. Мындай чечимиңер Евросоюз менен карама-каршы келип калышы мүмкүн эмес. Анткени биз сырткы саясатты бекемдөөдө кызматташып жаткан мамлекеттердин көз карашын жогору баалайбыз. Кандай гана чечим болбосун, биз тараптан колдоо болот. Малындай кетсек, Европарламент Кыргызстандагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшөт. Бул максатта грант түрүндө 10 миллион евро каражат бөлүүгө макулдугун берди. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.